Саламатсыздарбы? Аялым менен күйөөсү баш кошушкан. Алар бирге 2 жыл жашашып, алардын 2 баласы бар. Бирок алар ажырашып кетишти. Аялы күйөөсүн алиментке берген. Күйөөсү алимент төлөбөйт. Бирок алар бирге жашап жатканда алган квартираны өзүнүн намына өткөрүп ал деди. Аялы Кыргызстанда, күйөөсү болсо чет өлкөдө. Аялы кантип документтерди туралап, квартираны өзүнүн намына өткөрүп алса болот. Юристтер жардам берип койгон. Түшүнүктүү. Экөө чогуу жашап жүрүп алган болсо, ал ошол сиз айтып жаткан кыймылсыз мүлктү, демек бул жалпы мүлк 50%дан үлүштөрү бар. Мен түшүнүгүм боюнча ошол алиментти төлөбөй, анын ордуна өзүнүн 50%дык үлүшүн ошол берип жаткан болушу мүмкүн, ошол баласына. Мындай учурда жолдошу макул болуп жаткан болсо, өзүнүн үлүшүн мындай жубайына өткөрүп берүүгө макул болуп жаткан болсо, анда ал алсак чет өлкөдө кайсыл жерде болсо дагы ошол жердин атайын нотариалдык конторасына кирип ишеним кат берсе болот. Ишеним кат кандай тартипте? Ошол турак жайды өзүнө өткөрүп алууга, демек турак жайды сатууга, сатып алуу сатуу келишимин түзгөнгө, жолдошунун атынан атайын иш жүргүзүүгө макулдук берген атайын ишеним катты берсе, ал турак жайды өзүнө өткөрүп алууга же болбосо аны башка үчүнчү жактарга мындай сатканга укук берилет. Кыргыз Республикасынын кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөрдү, укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамы 39-берене кыймылсыз мүлккө жалпы менчик укуктарын мамлекеттик каттоо, менчиктин 2 же андан көп ээлеринин кыймылсыз мүлк бирдигинин каттоо карточкасында төмөндөгүдөй маалымат болууга тийиш. Бул адамдар жалпы үлүштөгөн менчик укугунда биргелешкен тең ээлер болуп саналары жана биргелешкен жалпы менчик укуктарындагы ээлер болуп саналары. Эгерде алар биргелешкен жалпы менчик укуктарындагы ээлер болуп саналса, анда ар бир менчик ээсинин менчик үлүшү көрсөтүлөт. Эгерде үлүштөлгөн менчиктин катышуучуларынын үлүштөрүнүн өлчөмү мыйзамдын негизинде аныкталбаса жана ага катышкандардын бардыгынын макулдугу белгиленбесе, үлүштөр бирдей болуп эсептелинет. 43-берене ишеним каттардын жана ишенимге негизделген башка мамилелердин мамлекеттик катталышы, кыймылсыз мүлккө укуктардын келип чыгышы, өткөрүп берилиши, өзгөрүшү же токтолушу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда ишенимге негизделип ишке ашырылат. Кыймылсыз мүлккө укуктардын ишеним каттын негизинде келип чыгышы, өткөрүлүп берилиши, өзгөрүшү же токтолушу жөнүндө документтер, эгерде ишеним кат расмий түрдө каттоо органына көрсөтүлбөгөн болсо, ошол документтер менен катталбаса катталбайт.